Assalamu alaikum. Biz barыбыз бул таасирдүү окуя тууралуу укканбыз. Бул дүйнөдөн өтүп кеткен кожоюнун болжол менен 10 жыл күткөн Хатико жөнүндө. Кээде 2 жумалык күтүү бул бир өмүргө татыктуу болуп кетет. Хатико ит адамдын чыныгы дос экендигини далилдеп кеткен. Анткени бул өмүрдө ага мындан ары эч ким керек эмес болчу. Хатиконун тарыхы таң калыштуу жана аянычтуу. Ит ар дайым адамга жакын болот. Көңүлү жактырган адам менен дайыма чогуу болгусу келет. Адам баласы кээде иттин да көңүлүн оорутуп койгон учурлар кездешет. Достор, бүгүнкү чыгарылышта өз кожоюндарын көп жыл күткөн жаныбарлар тууралуу айтып беребиз. Алтын лаборатор өмүрүнүн жарымын Америка кызматына арнаган Тейлер аттуу каарман. Тейлер 2004-2005 жылдары Афганистанда кызмат өтөгөн. Ал жерде сержантка Чей деген итти кошуп берген. Бул эки дос бири-бирин көп жолу өлүмдөн куткарып калышкан. Убакыт өтүп Тейлер өз өлкөсүнө, өз үйүнө кетет. Чей да пенсияга чыгат. Чейди Мони Ольвер аттуу кожоюну сатып алат. Чындыгында буга чейин ар бир пенсияга чыккан иттерди ошол жерде чогуу кызмат өтөгөн кишиге кошуп беришчү. Кайсыл бир себептер менен бул сапар Чей башка үй бүлөгө кетет. Арадан айлар жылдар өтүп 2016 жылы Чей жана Тейлер бир самолетто чогуу учушкан. Бул тууралуу эч ким билген эмес. Анан аэропорттон жолугушкан. Чей. Ар жылы көчөдөн көптөгөн иттер жоголот. Балким арасында өзү издеген кишисин күтүп жүргөндөр бардыр. Эч ким билбейт, бул Джинго аттуу ит ушул паркта кантип пайда болуп калганын. Ал ар бир адамдын жүзүнө карап жүргөн. Эң башкысы көргөн адамдардын айтуусунда, ал ошол бир жерден жылган эмес. Унаалар көп жүрүүчү жайда тургандыктан, жергиликтүү тургундар аны башка коопсуз жерге жайгаштырып, кусалык оорусунан айыктырууга аракет кылышкан. Бирок Джинго кечээ өткөн өмүрүн бүгүн унута албайт. Баары бир күтүүсүн уланта берет. Көптөгөн жылдар өтүп, акыры биринчи баккан ээсинин үнүн угат. Джингонун эң бактылуу кезин баары ошол учурда көрүштү. Тайвань өлкөсүнүн Гаосюн шаарында көчөлөрдүн биринде бул бактысыз итти жергиликтүү жашоочулар байкап калган. 2012 жылы июнь айында болгон окуя. Жамгыр жаап турган күн. Унаада бир жигит келип чөптүн арасына итти таштап кетет. Ит анын артынан кууп, бирок жетпейт. Жаш жигит кайра келип итти түртүп, ошол жерден жылбай отуруусун буйрук кылат. Мына ошентип бул иттин күтүүсү башталган. Бул ит эч качан күткөн жерин өзгөрткөн эмес. Ошол бир жерден жылбай убакыт өткөргөн. Жаныбарды коргоо кызматкерлери итти алып кетишет. Иттен ар түрдүү майда оорулар аныкталат. Аны айыктырып Сехуа аттуу жаранга өз макулдугу менен белек кылышат. Сенин сөзүңдү угуп, сени ар дайым күткөн жанды баалай албасаң, сенден баалуулар да чыгат деген сөз. Кореянын жашоочуларынын айтымында, бул күчүк көптөн бери көчөдөгү тез тамактануучу жайлардын биринде пайда болгон. Ал эртеден кечке ошол жерден жылбайт. Бирок эмнегедир бул күчүк ыйлаганын токтотпойт. Балким эч ким билбеген сырды бул күчүк билсе керек. Көрүнүшү таза, тыкан жана үйдө багылган көрүнөт. Текшерип келгенде күчүктүн денесинен эмнегедир кесилген жерлерди табышкан. Демек, кимдир бирөө бул күчүктөн кутулгусу келгенби, айтор белгисиз. Пейликенен адамдар бул күчүккө жамгырда үшүп калбашы үчүн кол чатыр коюп беришкен. Жана күндө тамактантып турушат. Кимдир бирөөнү күткөнбү же кимдир бирөөдөн коркуп жүргөнбү баарына табышмак. Ал күткөн адамын келбешин билген тургундар жаныбарлар дарылоочу жайга алып келип текшеришкенде, бул күчүктөн көп убакытка созулган жүрөк оорусун аныкташкан. Балким ошол себептен ооруну чыдап көтөрүп жүргөн. Жана ошол себептен ыйлап турган. Биз ойлойбуз, күчүктүн кожоюну жаман адам эмес, жөн гана кымбат дарыларга берешендик кылган эмес. Дарылап айыктыргандан кийин күчүктүн көздөрү таптаза болуп калган. Жана экинчи кожоюну менен өзүнү бактылуу сезип, мындан ары эч качан ыйлабайт деген үмүт берет. Бүгүнкү биздин видеобуз аягына жетип келди. Эгер видео жаккан болсо лайк басып комментарий калтырыңыз. Жана досторуңуз менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Кийинки видеодон көрүшкөнчө аман болуңуздар.